саламатсыңар кымбаттуу балдар. Бүгүнкү адабият сабагыбызда Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасы жөнүндө түшүнүк алабыз. Бул поэманы баштаардан мурда Алык Осмонов жөнүндө бир аз токтоло кетсек, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал алп акын, учкул талант Алык Осмоновду кимдер гана билбейт. Менимче поэзия дүйнөсүнө кызыккан ар бир адам Алыкулдун поэзиясынан алыс өтө албаса керек. Бул бизди баарыбыз үчүн, бүтүндөй кыргыз эли үчүн, айрыкча ошол 50-жылдан кийинки адабиятка кызыккан кыргыз жаштар үчүн эң бир сонун ажайып мектеп десем жаңылышпасмын Алык Осмоновдун поэзиясын. Анда эмес ошол белгилүү акыныбыздын калемине таандык. Ушул поэма жөнүндө түшүнүк алсак. Бул поэма өзү 1945-жылы жазылган. Поэманын башында ысык көлдү сүрөттөө менен башталат. Isık көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир сырду мындай курдаш күткөн жокмун. Isık көл, кээде тынчта, кээде толкун, жар куруп жаркылдаткан жаштык отун. Турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Менимче ушул эки сап бардыгыбызга тааныш, бирок ушул Алык Осмоновдун Жеңишбек поэмасынан экендигин бардык эле биле бербесе керек. Муну ошентип кереметтүү ысык көлдү сүрөттөө менен бул поэма башталат. Андан ары ысык көл ата журттун күчүн сынап, өзүнчө өйдө төмөн жүрүш кылат. Күч ошол күйбөй турган суу болсо да, көк түтүн ала буурул жалын чыгат. Эл тынчып, журт кеңиген күнгө эркелеп, күйөлөп тынч өмүргө кызым берет. Толтуруп жер сагынган уулдарын, көл менен көздөн учкан кеме келет. Анткени ар бир жандын күткөнү бар, ашык жар, тааныш тууган инагалар. Адамзат көзү барда көп байкалбай, жок болсо айттың ай деп сагындырар. Бул жерде эн аталар, жаш карылар, түркүн түс түрлүү улуттун бардыгы бар. Адамзат тирүү жүрсө көңүлгө албай, жок болсоң айттың ай деп арман кылар. Эл түшөт, кеме токтойт аркан салып, азоодой тизгин бербей албууттанып. Бирөөлөр абакебай байке десе, бирөөлөр кулунум дейт жашы тамып. Бах кандай бейпил күндүн берекеси, туулган жер түү чалкар кең эмеспи? Ушинтип кайра жанат жакшылыкка, кечеки кайгы зардын кенемтеси. Жөөлөр көп, арабачан, кейлер атчан, ар туштан кубанычтын суулары аккан. Турмуштун жарык шаңдуу шаарын карай, келгендер кубанычтуу кетип жаткан. Ошентип бул саптарда ошо кеме токтоочу жай, кемедеги бири-бирин күткөн эл, жай турмуш сүрөттөлөт. Согуш бүткөн, жеңиш келген, эл жеңишке шерденип, эртеңки күнгө үмүт байлап, кадимки жай турмуш уланып жаткан учур. Бирок бул жеңиш бизге оңой келген жок. Ал өзүнө өчпөс күйүт, өчпөс так, өчпөс арман калтырды. Аны кийинки саптардан көрөбүз. Көчкө окшоп, саптар чубап, тоону карап, жигиттер күлкүгө мас кетип барат. Бак чиркин турмуш канча мол болсо да, ар дайым бир жеринен толбой калат. Күткөндөр тарай-тарай суюлганда, аксакал бир чалгалды пристанда, сүрдүгүп ташка тийген тулпарга окшоп, жарыктык аяк шилтейт араң гана. Ким десең бул карыя Миңбай ата, көз салып эртели кеч батыш жакка. Көп менен бул да кошо уулун күтөт, күткөнү дайым чеки, дайым ката. Жеңишбек анын уулу Жеңишкебек, жеңиштеп жакшы үмүткө жеңиш тилеп, турмуштун жеңип чыккан күнүн арнап, ат койгон баласына Жеңишбек деп. Бир эмес ындан өчүп нечең курдай, кургайткан азыркыдай шордуу Миңбай. Бирок да үмүт чиркин курч эмеспи, тереңден оргоп чыгат тим тура албай. Чалгайтпай эне келет кээ кездерде, толтуруп ууз кымыз кеселерге, ичкиндеп жүргүнчүгө тартуу кылып, жаш төгөт кечигет деп уулум неге.
билгизбей ата-энеге кээ түндөрдө, токтоткон толкун урган терең түндө, булардын кызы келет пароходко, ой жоруп муңду кайтат нечен түрдө. Баары бир азыркы бир Миңбай чалга, кур үмүт курш тийди бейим кары жанга, уулу жок, бир адам жок пристанда, бир гана жалкоо толкун тийген жарга. Мына ошентип жеңиш келгени менен жеңиштин аркасында ушундай өчпөс арман, өчпөс күйүт, өчпөс так калгандыгы биздин негизги чыгармадагы негизги каарманыбыз Миңбай жана анын үй бүлөсүнүн образдары аркылуу биздин көз алдыбызга элестейт. Согуштан кимдер гана жакындарын жоготподу? Боору бүтүн үй бүлө барбы? Боору бүтүн эне барбы? Ар бир үйдө мындай кайгы келген. Мына ошол кайгы жеңиш келсе дагы ал кайгы боюнча кала берген. Себеби батышка кеткен уулу, сүйгөн жары, баласы, же атасы кайрылып кайра келген жок. Ал ошол жакын адамдарынын көз өтүп кеткиче түбөлүк жүрөгүндө кетпес так болуп кала берген. Азыркы Миңбай карыянын образынан дагы мына биз ошол кайгынын элесин көрүп турабыз. Өзүнүн ички күйүтүн Миңбай карыя мындай деп чыгарат. Дүйн өмүр, уул бердиң, бала бердиң, дүйн өмүр алоолонуп жана бердиң, сен неге алыс кеткен сапарыңдан эриң жок жайдакталып кайра келдиң. Дүйн өмүр, уул бердиң, энчи бердиң, күн көр деп бар керекти белендедиң, сен неге ыраак кеткен сапарыңдан эскиртип канатыңды кайра келдиң. Мына ушул эски саптан анын ички күйүтүн, жашоого деген үмүтүнүн өчүп баратканын, бирок ошол эле учурда кайра өзүн өзү бүтпөгөн, түгөнбөгөн суроо берип, ал суроо үмүт айланып, ал үмүткө Миңбай байланып, эртели кеч көл жээгинде келип аткан себеби да мына ушул экендиги ушул саптар аркылуу белгилүү болот. Миңбай көпкө турду ушун ойлоп, элестеп жеңишпеги алдында ойноп, ай жазган берериңби аларыңбы, ким билсин деп өзүнчө күңктеп коет. Байлануу четте турган атын алып, бошобой болочокко кайра аттанып, жап-жалгыз адетинче кайра кетти, көңүлсүз күрөң атын камчыланып. Барууга өз үйүнө дити барбай, үй бүлөм эмне дейт деп дагы кандай, атоозун чукул тартып бери бурду, курдашы Курманбектин үйүн карай. Курманбек эл утманы 70 жашта, кемпири 60 жашта ушул жазда, не бир алп уландарды кайкалатат, экөө тең тамашалап учурашса. Миңбай чал салам айтат эшик ачып, Курманбек алик алат бери басып, чай ичип бир аз мезгил өткөн кезде карыга кары сүйлөйт жубаткансып. Эй Миңбай, кайраты жок кем экенсиң, күйүткө күйүп жүрөт эрте кечиң, жалгызым деп арман кылып, жарабас башың дейип жертиктешиң. Замана бойго жетет айлап жылдап, өзүнө эрлер камбайт тандап кылдап, эр жигит эрт аттанып алыс кетет, ок кучуп ат кошкуруп туу кылкылдап. Соо болсо кайра келет күчүн сынап, жок өлсө ата журтту кайгы кылат, көмүлгөн боз топурак мүрзөсүнө жыл өтсө бир түп чынар өсүп чыгат. Ал эмес алтоо кетти дал өзүмдөн, канча экен уул ини өзгөлөрдөн, ошондон экөө кайтты жараланып, шондо да жаш тамган жок бул көзүмдөн. Тагдырга арман кылбайм, чексиз бактым, мөмөсү соолуган жок карттарактын, 70-тен 80 жашка өткөн кезде, карагын мына мындай уул таптым. Замана керек десе муну да алсын, журт коргоп, жарак кармап, жоого барсын, күттүрсүн эр азамат сагындырсын, мындагы аз уйкулуу эн атасын. Дегенде Миңбай ата бешикти ачат, караса аппак болгон уул жатат. Жеңишбек аты болсун Курмаке деп, кубанып, кубаттанып көңүлүн басат. Өмүрдүн кар болгон жок конгон кушу, 70 жаштын алыс жолдогусу, жеңишбек болсо болсун жеңиш күнү, дал бүгүн өткөн жылдын май 9-у. Миңбай чал ат токунуп кайраттанат, кайрылып үйгө барбай көлгө барат,
Көл терең шарпылдаган долу толкун, тереңден эмнени издеп, эмне табат. Ошентип андан кийинки окуяда кайгыга, күйүткө, кусалыкка баткан Миңбай карыя өз үйүнө баргандан саарканып, курбусу Курманбектин үйүнө барса, курбусу ага акыл айтат, кайрат айтат. Мындай караганда, ооба, Курманбектин айтканы жөндүү. Ата-бабабыздан бери эле эр жигит үйдө өлүп, жоодо өлөт. Эр жигит эл четинде болот, жоодон эл журтун сактайт. А бирок бул чындык болгону менен атанын балага деген, же болбосо эненин балага деген сүйүүсүн эч ким, эч качан, эч убакта тартып ала албайт. Алардын сүйүүсү түбөлүккө өмүр бою жашап келет. Канчалык кайраттанса да, чүйөлүк эпке макул болсо дагы, Курманбектин жаңы төрөлгөн баласын көрүп кубанып, көңүлү көтөрүлүп, жеңишбек болсун деп өзүн алаксытканы менен ал үйдөн чыккандан кийин эле кайра баягы адаты менен ал үйүнө барбастан кайра көлгө барат. Неге? Баягы өчпөс үмүт жете эле барат. Биз автордун чыгармачылыгындагы кыргыз поэзиясына киргизген жаңычылдык дейбизби, ошо айтма кимди Алыкул Осмоновдун өзгөчөлүгү бул поэзияга киргизген психологизм деп жүрөбүз. Мына биз психологизмди ушул жерден көрөбүз. Чындыгында эле адам боюнча эле калат. Ал канчалык турмуштун өйдө ылдыйын көрсө дагы, ачуу таттуусун көрсө дагы, анын ички дүйнөсү башка нерсе. Анын ички дүйнөсү өзүнө гана тиешелүү, өзүнө гана таандык нерсе. Канчалык ынанганы менен ал баары бир баласына деген сүйүүсү күчтүүлүк кылып, баягы эле өлөр өлүкчөктө өзү менен жашай турган үмүтү аны кайра эркине койбой, кайра көлдү көздөй жетелеп баратат. Мына адамдын психологиясын ачып берүү мына ушул жерден даана байкалып, биз автордун поэзиясындагы психологизмди ушул жерден көрүп ынансак болот экен. Ал эми Жеңишбек деген ким? Жеңишбек ким экендиги жөнүндө автор кийинки саптарда түшүндүрмө берет. Жеңишбек жалгыз уулу, кайран бала. Жароокер ыман ысык эн атага, ойгонбой көп каралаш уктап жатат, күмбөздө Варшаванын бер жагында. Ал эми ата-энеге эркелебейт, биздерге аба келеп колун бербейт, канчалык үмүт үзбөй күткөн менен, калкылдап кеме минип кайра келбейт. Жеңишбек жеңиш тилеп курман болгон, ок тийип маңдайына ара жолдон, атама мен өлдү деп айта бар деп сөз айткан, көл толкуткан борошодон. Көл толкуйт атасына белги берет, антпесе кур толкундун неси керек, бирок да үмүт кургур кыйын тура, атасы кайра келет, кайра кетет. Кой ата, жолдош болбо, жок пайдага, жол карап көл боюна ат байлаба, Жеңишбек сенин уулуң жеңиш күнү, жадырап келип турар жылайлана. Деп Жеңишбектин үнүн эрке толкун, кээде албут толкун атасына канчалык белги берсе дагы, Миңбай карыя аны кабыл алгысы келбейт. Ага уулунун өлгөндүгү жөнүндө кабардын кереги жок. Ага Жеңишбегинин тирүү келгени, жок дегенде Жеңишбек тирүү, ал келет деген үмүт менен жашагандыгы ага мына ошол керек. Биз билгендей балдар, бул согушта ушундай окуяларда болгон, өлдү деп кара кагаз келгени менен кайра жаңылыш болуп калып, аман-эсен келген учурлар да болгон. Мына ушундай учурлар миңдеген энелердин, миңдеген ата-энелердин, миңдеген адамдардын жүрөгүнө үмүт отун жагып, алар ошон үчүн өлгөн деген кара кагазга ишенишпей, өмүр бою согушта курман болгондорду күтүп жүрүшкөн. Ушул эле Алыкул Осмоновдун Өлүп тирилгендер деген поэмасында дагы биз ушундай окуяларга күбө болгонбуз. 3 жоокер ар кандай себептер менен өлдү деген кабарга карабай кайра аман келишкен учурлар көп болгон. Мына ушул өткөн согуштун кандуу тагын поэзиянын тили менен аны кайра психология аркылуу ачып берүү чеберчилиги алкул өңдүү алп таланттарга гана таандык. Бул жерде эң негизги нерсе ата-эненин балага деген сүйүүсүн көрө алдык. Курманбектин бир сап ырына эле токтолсок, замана керек десе муну да алсын, колуна жарак кармап жоого барсын, күттүрсүн, сагындырсын, кусагылсын, мындагы аз уйкулуу эн атасын. Аз уйкулуу эн ата деген бир саптын өзү эле бул ата-эненин образы.
Ар бир ата эне ошо уулун күтөт, ага уйку керек эмес. Ага өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн жыргалчылыгы, өзүнүн жеңилдиги эмес. Ага ошо мейли уйкудан калабы, ал күнү түнү ал баласы жөнүндө гана ойлонот. Балам балалуу болгондо билесиң деген кыргыздын макалы да бекеринен келип чыккан эмес. Себеби бул сезим ар бир ата энеге тааныш сезим. Аз уйкулуу ата эне, балалуу болгондон баштап ар бир ата эне демек аз уйкулуу болот. Балдар, биз бул чыгармада автордун ошо жеке эле окуяны, согуш учурундагы бир окуяны баяндап койгонуна эле токтолбостон, анын ошол ар бир каармандын ички адамдык дарамети, анын образы, анын ой жүгүртүүсү, адам деген бири-биринен эмнеси менен айырмалана тургандыгы, адамдын ички дүйнөсү канчалык татаал, канчалык өзгөрмөлүү, ошондой эле канчалык табышмактуу боло тургандыгына дагы Миңбайдын образынан күбө болдук деп ойлойм. Анда эмесе бул поэмадан биз эмне тарбия алсак болот? Мына кече жакында эле биз жеңиш майрамын майрамдадык. Жыл сайын бул майрам бизге айланып келет. Бул майрамдын мааниси абдан чоң. Эң негизгиси биз согуш деген эмне экендигине түшүнүшүбүз керек. Согуш бул адамдарга бир гана кайгы, жоготуу, жаманчылыкты гана алып келет. Ошол эле убакта согуш адамдын образын ачып берет. Сен кимсиң? Жөнөкөй күндөрдө, жай күндөрдө сындалбаган мына согуш же болбосо башка кыйынчылык түшкөн убакта адамдардын ким экендиги ачыла келет эмеспи? Кимдир бирөө коркок болот, кимдир бирөө баатыр болот, кимдир бирөө надан болот, тескерисинче кимдир бирөө зор адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтөт. Ошентип биз бул сабагыбызда балдар менимче жакшы тарбия алып, качанда, кайсыл убакта да болсо бир чындыкты мойнубузга алыш керек экенин түшүнүшүбүз керек. Мына ушундай кесип бар деп айтылат. Ал кесип бул ата мекенди сүйүү жана коргоо. Бул кесип эч жерде жазылган эмес. Бул кесипте диплом жок. Бирок бул кесип биздин өзүбүз менен кошо төрөлгөн жүрөгүбүздөгү кесип. Биз ушул кесипти биринчи кезекте аркалашыбыз керек. Сабагыма көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.